Biz muhafız KZK bu birleştiriyoruz. Kaça patent төлөйсүз patentке? 2100'e bir ayda. Товар оборотунуз канчага барат bir ayda? Açık söylөшөлүз да, жашын. Точносын санабай эле. Канча экен санабай. 8 миллионго чыгабы? Yok çıkmayın. Чыкпайт, э? Сода өтө жай. Азыр 5-6дан сумка сатып атабыз, эртең менен кечке. 5-6'dan сумка 5-6 сатасыңар. андан калган пайдабыз масса аша ташпаса жок. Значит 8 миллионго чыкпаса, арендабызды азыр мына эми ушул моментте арендадан араң эле актабаган күндөрү да болот. 8 миллионго чыкпаса, товар оборотуңуз жылда саткан, мисалы, выручкаңыз 8 миллионго чыкпаса, сизге эчтеке албай сатканга пайдалуубу? Патентке төлөбөй 1100, 2100 ай сайын патент албай сатканга макулсузбу? Makul пайдалуу. Бирок кассовый аппаратта биз актай албайбыз. Жок, кассовый аппарат эмес. Смартфонуңузга эле приложение кыласыз. Барбы смартфонуңуз? Приложение киргизесиз. Ушуган кимден товар сатып алып атасыз, оптом мисалы көрсөтөсүз. Анан кайра ушул жерден электронный эле чек басып коюп турасыз. Бул налоговыйга кетип турат да. Силерге мунун эч оорчулугу жок. Коркунучу да жок. 8 миллионго жеткен болсо уже автоматически түрдө кача Биз актыбыз. мен азыр сурап көрөмүн. Көбүнүкү эгер 8 миллиондон ашып кете турган болсо, биз порогду 15 миллионго чейин көтөрүп берели деп атабыз. Анан 15 миллиондон аша турган болсо, 30 миллионго чейин 1% төлөйсүз. Yaxşı olur. 1%, 5 эмес, 10 эмес. 30 миллиондон ашса, налоговый кодекс менен төлөйсүздөр да. Түшүндүрүү жумуш алып барса эле элдин баарын түшүнчүдөй. Бизде 80% сотрудничать. В основном 8 миллионго жетпейт. Особенно 80%. Вот тем более мына. Жетпейт 80% bizce. силер налог төлөбөй иштейт экенсиңер да, ошондо патент албай иштейсиңер. А биз тек гана жана оптом поставка кылгандардан ошондо налогун төлөп турсалар, ошондо силер төлөөчү налогду алардыкы жабат да. Алардыкы жабат. Сиздин 1 жылдык выручкаңыз 15 миллионго жетпесе, сиз патент албайсыз, эчтеке албай соода кыласыз. Ошондо 4100-үңүз сиздин ай сайын чөнтөгүңүздө калат да. Ошол жакшыбы сизге? Кассовый аппаратты да биз бекер беребиз, мамлекет алып беребиз. Мындай сиздерге, мисалы, алдыгы эле эмеңизге неме орнотуп аласыз. Приложение орнотуп аласыз. Анан товарды кимден алдыңыз, ошону эле көрсөтөсүз, болду. Калганына кандай сатасыз, кимге сатасыз, сизди эч ким текшербей сурабайт. Сизге коркунуч да жок, риск да жок, ушундай да. Суроо берсе болобу? Болот. Муну товар булардыкы распродажный, арзан товар, а биздики кымбатыраак товар. Бирок биз оптовыйдан карыз калабыз ал товардычы. Под реализацию. А реализация кылгандан биздин товар сиз айткан баадан действительно өтүп кетет да. Биздики кымбат товар болуп атат да. 15'ten ашса 30 миңге чейин 1% төлөйсүңөр. 5 эмес, 10 эмес, 1% төлөйсүңөр. 30 миллионго чыкса. А 30 миллиондон ашкандан анан налоговый кодекс менен же болбосо ошол жерде бир варианттар бар, ошол каалаган тандап алып туруп, анан ошону менен кетесиз. Кассовый машинка колдонгула десек, митингге чыккандар. Ошону түшүндүрө албай коюшту да, ошон үчүн убактылуу токтотуп таштап түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Андан кийин анан киргизели деп атабыз. Ай сайын канчага соода кыласыз? Товар оборотуңуз канча? Товар обороту ар кандай меники сезонный товар меники Чынчылдык менен айтам. чынчылдык менен айтканда мен эми августтан декабрга чейин жакшы соода кылам. Анан калган учурда күнүмдүк эле жашоомо иштейм, чындап келгенде. Ушундай. Bir жылда канча товар аласыз? 8 миллионго жетеби, жетпейби? Жок, жетпейт. Жетпейт, да? Жетпейт. Мен розница. Азыр сатасыз, ошо розница сатасыз. Сиз неге каршысыз кыйын колдонгонго? 8 миллионго жетпесе. 8 миллионго жетпесе, сиз азыр канча патентке акча төлөйсүз? Патентке 1200 дөлө. Сиз төлөбөй сатасыз да. Сизге биз мүмкүнчүлүк берип атпайбызбы? 8 миллионго товарыңыз жетпесе деп атабыз. Az 8 миллионду биз дагы 15 миллионго көтөрөйүн деп атабыз. Ошого чейин товар оборотуңуз жетпесе, сиз бир тыйын төлөбөйсүз. Патент албайсыз, бекер сатасыз. Ай эмнеге каршысыз? Мен ошону түшүнгөн жок элем чын. Мына көрдүңүзбү мына? Түшүндүрө албайсыздар мына. Жок, күнүнө канча товар сатасыз? Канчага товар сатасыз? 10 миң, 15 миң, 20 миң. Кээде 2 миң болуп калат. Кээде 15 миң болуп калат. Бирок биз эми иштеген ишкерлерибиз бар. Среднем bir 7 миң, 8 миң экен да, күнүнө мындай. 8 миң кээде болбой калат. Кээде 2 күндө почти жок болуп калып атат. Биз азыр только жана крупный оптом саткандардын товарын регистрация кылып, ошолордон налогду түшүрөбүз. Учет алалы. Теневой экономиканы көтөрүп алдыга үстүнө чыгаралы деп атабыз да, таза суу. Анан ошон үчүн сизден сурап атам да, мисалы. Анан бир жерде мисалы 2100дөн ай сайын төлөп атасыз патентке. 8 миллионго жетпейт экен оборотуңуз. Выручкаңыз.
жетпегенден кийин бекер сатыңыз да. Эмнеге патентке төлөйсүз? Сизге рахмат. Эч ким моундай сукка басып келбейт. Биз 10 саат туруп иштейбиз, Садыр Нуркожоевич. Туурабы? Анан кийин эми мындай айтканда, сизге рахмат. Бизди ушу патенттен калтырсаңыз, эдинный налог менен калалы, элдин көйгөйү эле ошол 70-80 миң киши биз сиз мененбиз. Себеп дегенде жардам берип атабыз, бир адам эч нерсе кыла албайт. Анан кийин биз дагы ошо сизге берген жардамыбыз ушул болсун. Элдин баардыгы эле ыраазы. Кечеги ошо эдинный налогко калгандан бери Дордойдун элдин баары ошол эле киши сизди колдоп атат. Биз Sizge. Kança patentke kança төлөйсүз айына? патентке 1450 1450. Ana sodаңыз канча болот бир айда мисалы? Ошондо азыр кассовый аппараттын түшүнбөй атам. Ошондо кандай биз вакыт койдук дейли. Ошондо кандай кылабыз? Сен кассовый аппарат койбойсуң. Сен приложение Телефондан алып аласың да, үч жерден электронный басып коесуң. Кимге канча саттың? 500 сомго саттың, 300 сомго саттың, чекти электронный жүйө бересиң. Налоговый чөйрөт болду. А сен 8 миллионго чейин жетпесе товар аласың. Бир тыйын төлөбөйсүң. Патент аласың, бекер сатасың. Сен чөнтөгүңдө. Сен телефонуңа гана бересиң. А кассовый аппаратты крупный жанагы сода борборлору коет. И то аларга мамлекет беребиз. Бекер. А сен телефонуң бар да ар кимде. Приложение качать эдесиң, интернет аркылуу. И болду налоговый менен прямой байланыш менен сата бересиң. Только кимден оптом алганыңды гана көргөзүп коесуң. Канчадан киргизип ошо Дордойдон барып кимден алганыңды көргөзөсүң. Ошого макулсуңбу сен? Сага биз мүмкүнчүлүк берип атабыз да, аябай жеңилдик берип атабыз. Сен бекер иштеп атабыз. Патент алба деп атабыз, налог төлөбөй эле кой деп атабыз. Макулсуңбу ошого? Вакыт болот деп атат, бекер болот, конечно. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кабинет. Кабинет. İyilik Sadırova. Murun 30 yıldan beri prezidentler şunday boldu öyle. Bir de prezident kelgen çok. Bana rahmat şunca elge gelip İyilik Sadırova. aralap elmine süyleşip yürgeniga rahmat. Boş pazarına geliyor. Rahmat biz koldayız rahmat. Rahmat. Rahmat özü eli ciğeri geliyor rahmat. Bardı korkup. Алардын арты таза болгон эмес да. Конечно таза болгон эмес. Биздин президентибиз таза болгондуктан мына эл аралап бош базарында жүрөт. Караңлачы. Эл Садыр Нуркожоевичти сүйгөндүгүнөн, Садыр Нуркожоевичти сыйлагандыгынан элдин көпчүлүгү жок дегенде жанына барып колун кармай албасам дагы артынан карап көрүп калайын деген элдин үмүтү. Мынакей урматтуу туугандар, Elдің қуанышында чек жоқ. Elдің қуанышында чек жоқ. мынакей урматтуу туугандар. Yeah.